Кыргыз тили жашап турса, биз чыныгы улутпуз. Ата-апа деген сөздөр бар үчүн биз улукпуз. Кыргыз тили бизге керек, биз кыргыздын уулубуз. Эне тилин сактай билген жаңы доордун нуунубуз. Кыргыз тили башталды, балдар. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабакка маанайыбыз кандай? 2-Б класстын окуучулары акылдуу, билимдүү, аракетчил, ынтымактуу, жоопкерчиликтүү, мээримдүү, тырышчаак балдар. Анда бүгүнкү темабыз оңгу жана мүчө. Сөздүн негизги маани берген бөлүгү оңгу деп аталат. Ал эми уланган бөлүк сөздүн мүчөсү деп аталат. Мисалы, тоонун, тоо оңгусу, нун мүчөсү. Оңгу өз алдынча туруп бир маанини билдирет. Табыштык жактан өзгөрүүгө учурабаган туруктуу бөлүк. Башка сөздөрдүн жасалышына негиз болот. Балдар, биз өткөн сабактарда Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу таанышып жатканбыз. Бүгүн дагы бизге Чыңгыз Айтматовдун алгачкы эмгек акым деген чакан чыгармасы менен таанышабыз, балдар. Күндөрдүн бир күнү жайлоодогу эл дүрбөп эле калды. Анан көп өтпөй алар жыйналды. Акыл-насаат суроо үчүн чоң энемдин боз үйүнүн алдына топтолду. Келгендердин баары жылкычылар эле. Көрсө үйүрдү баштап жүргөн чоң жана күчтүү айгыр боло турган. Ошол өлүп калыптыр. Айылга чабарман да жиберишти. Эртеси аны менен кошо жайлоого бир сары чачуу орус киши мал доктур келет. Жылкычылар болсо ага айгырдын эмнеден өлгөнүн айтып түшүндүрө албай көпкө алектенишет. Текстин каармандарын, окуяны жана окуя болгон жерди айтып бергиле, балдар. Ооба, туура айтасыңар. Окуя айгырдын өлүмү тууралуу болду. Каармандар, жылкычылар, мал доктурлар. Ал эми окуя болгон жер жайлоодо болду. Балдар, сүрөткө көңүл бурабыз. Китеп сөздүн оңгусу экен. Ага ар кандай мүчөлөрдү уласак, китепти, китептер, китепкана, китепке деген сөздөр келип чыкты. Эми жылкы деген оңгу сөзгө мүчөлөрдү улайбыз. Ларды уласак жылкылар, чы жылкычы, дан мүчөсүн уласак жылкыдан, нын мүчөсүн уласак жылкынын, дай мүчөсүн уласак жылкыдай деген сөз пайда болду. Силер калганын өзүңөр улагыла, балдар. Сөздөрдүн негизги бөлүгүн тап. Ырыскы, ырыстын, ырысты деген сөздүн оңгусу ырыс болду. Кыргызга, кыргызды, кыргыздын деген сөздүн негизги бөлүгү оңгусу кыргыз болду. Эсиңе сакта, сөздөр маани берүүчү негизги бөлүктөн оңгудан турат жана ошондой эле сөздөр өзгөртүүчү жардамчы бөлүктөрдөн мүчөдөн турат. Мектепке, мектептин, мектептер деген сөздө негизги оңгусу мектеп. Акылды, акылдуу, акылсыз деген сөздө оңгусу акыл деген сөз экен, балдар. Балдар, биз бүгүн сабакта сөздүн курамынын бөлүнүшүн билдиңер. Сөздүн маани берүүчү жана аны өзгөртүүчү бөлүктөрүн таптыңар. Макалдардын маанисин түшүнүп чечмеледиңер. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.